Мен Сапалова Шааркөл Токомбайына Сокулук районуна караштуу Новопаловка айыл өкмөтүнүндө жашаймын. Мен ошол Новопаловка айыл өкмөтүнүн номер 2 Новопаловка гимназия мектебинде мугалим болуп 27 жыл иштегем. Ага чейин 13 жыл нарында иштегем. Анан баягы ошо иштегениме байланыштуу ошол жерден Агордого Новопаловканын жыл массивы Агордого көчүп келгенбиз. Анан менин 5 балам бар. Күйөөм болсо оорудан каза болуп калган. Анан балдарым 5 балам тең чоңоюп, өсүп, жетилип баары иштеп, студент болуп, иштеп калышты, бирок ошо балдарыма жер участогун ошо 5 сотикпи, 4 сотикпи, 5 жер участогун сурап, айыл өкмөткө Новопаловкага көп жолу кайрылдым. 2009 жылы Манас Ахматов айыл өкмөттүн башчысы болчу. Ошолго дагы арыз менен ошо 5 баламдын атынан 5 балам тең арыз жазып, Новопаловка айыл өкмөтүнө кайрылган. Даже биз баарыбыз акт обследование алып, госрегистрден 200 сомго справка алып жери жок деген. Ошолорду дайындап, 5 балама тең документти делого тиркеп, менин иштегеним боюнча трудовой книжкамдын көчүрмөсүн кошуп, бүт баарын тиркеп, биз документтерди өткөргөнбүз 2009 жылы. Бирок эмне себептен экени белгисиз, көп адамдарга тийди. Бул жерде баягы коррупциялык неме иштеп кетти го дейм. Баягы каалаганына берип, каалабаганына акчасы жокторго бербей койду окшойт. Ошонун себебинен менин балдарыма жашы жетсе дагы буларга жер участогу тийбей калды. Мына ошондон бери азыркыга чейин балдарым, кыздарым, 2 кызым күйөөгө тийди, бирок квартирада жашашат. Улуу балам дагы 2 баласы бар болчу, жери жок. Ошонун айынан аялы экөө ажырашып кетти. Аялы жери там жок экен, мен өзүмчө жашачумун деп квартирада жашап жүрүп, квартирада жашагым келбей калды деп туруп, 2 баласын тыштап туруп кетип калды Россияга. Мына ошондон бери Россиядабы, кайсакта билбейм келинимдин да. Анан ошонун айынан минтип үй бүлөдө дагы чыр-чатак болуп жатат. Азыркы учурда ошо келиним менен байланышыштым. Ошо балдар чоңоюп калды. 3 жашында кеткен бала азыр 9га чыгып калды. Анан эми негизи мен ошо Новопаловка айыл өкмөтүндө көбүнчө ошо тааныштарга берүү, акча аркылуу берүү деген толтурада. Бул жерде көп эле жер берилди. Алтын Ордодон, ата журттан, Тынчтык конушунан, Ак Ордодон, Семетейден, баардык жерден кийин эле келгендер, тиги кандай десем, Россияда иштеп акчалуу болуп келгендер деле алганын угуп аттым. Тияк бияктан 1 жыл келип эле алгандарын угуп аттым, бирок бизге жери тийбей койду да. Эмнегедир ушул 2 мугалимдин, ошо 40 жыл иштеген мугалимди баалабаганына аябай өкүнүштүү да, өкүнүштүү. Мына азыр мен көзүм операция болуп, мына 7-8 жылдан бери иштебей калдым, көзүм көрбөй калды. Бул диагнозу глаукома же болсо көздүн давлениясы дейт экен, көзүм көрбөй калды. Бирок директорим, эгер көзүңүз айыкса эле келип иштеңиз, сиздей мугалим жок деп айтат. Эми балдарым жардам берет, кыздарым кээде келип нан салып кетет, кээде тамак нетип кетет. Ошол анан неберелеримди өздөрүбүз эле карап атабыз, өзүбүз эле эптеп багып атабыз. Азыр кичине чоңоюп калды, кол арага жарап, өздөрү муну кыл, тигини кыл десем жасап калышты. А мурун балдар ошо неберелеримди багыш аябай өтө оор болду. Ооруду, укмуш оорушту. Ооруган сайын кошо ыйладым. Манас Ахматовго кайрылганда берилген жок.
ошоюнча документтерин балким башка бирөөлөргө тийип калдыбы менин документим деп ойлоном. Кийинки айыл өкмөткө барсам, ал документтер каякта экенин билбейбиз, архивдеби тиги бул деп койду. Менин делолорум каякта экени белгисиз да. Анткени ошол очеред боюнча менин балдарым алыш керек болчу да. Анан кийин ушу жер боюнча аякта генеральный прокуратура текшерди. Ага деле неметишкен жок. Ошол убакта Мураталиев Манас деген убактылуу айыл өкмөт болду. Ага да кайрылдым. Андан кийин айыл өкмөт дагы Улан Садалиев деген болду. Ага да кайрылдым. Андан кийинки айыл өкмөт Залкар деген бала болду. Ага да кайрылдым карыз менен. Андан кийинки Нурболот Сапарбекович деген болду. Ага да кайрылып, арыз менен кайрылдым. Жооптору бар. Жооп берсе жер жок, азырынча жер жок деген кана жоопторду айтып коюшту. Азырынча жер участогу жок деп эле коюшат да. Кичинекей эле кагаз менен, даяр кагаз менен эле жооп жазып коюшат. Печатный эле бул көнүп калган кагаздары болуш керек. Ошо кагаз эле жооп берип коет. Жоодат деген дагы айыл өкмөт болду эле. Ага да кайрылдым, ал дагы жер жок деп жазып берип коюшту. Ошол менин азыркы учурда дагы барып Орос Оморош деген айыл өкмөт болчу былтыр. Декабрда бардым го дейм, ошондо жок, январда бардым. 2022-жылы январ-февралда бардым окшойт. Барып каттоого туруп кой деди, каттоого туруп койдум. Бирок эмгичекти белгисиз ошолорду каттатып койдум балдарымды. Ал ортодо 2009-тан бери мынакей 2022-жыл 12 жыл болуптур. Ошол ортодо ортончу балам студент 4-чү курстун студенти авариядан каза болуп калды. Ошон каза болуп калып, ошондон кийин менин көзүм дагы катуу ооруп, стресс болуп ооруп жатып калдым үйдө. Ал баламдын да документи ошо жакта болчу. Ушинтип менин балдарыма эмнегедир жер беришпейт.